Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. 7-де Алдымдар айсынын теле долбоору. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул орозо деген эмне деген темада сөз кылабыз. Андыктан 7-де кала бериңиздер. Ассаламу алейкум устаз. Мынакей бүгүнкү ушул сиздерден бизден келген суроолорго дин аалымы Эрмек Тынайұлы устаз жооп берет. Кош келдиңиз. Алейкум салам. Рахмат. Отуруңуз кабыл болсун. Рахмат, баарыңызга кабыл болсун. Элиңиз менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла таала ошо эки Рамазан күндөрүбүздү кабыл кылсын. Ар бир нерсенин өзүнүн акыйкаты бар. Кудай буйрса, эки Рамазандын орозо күндөрүнүн акыйкаты бейиш иншалла. Баарыңызга Алла таала бейиш насип кылсын. Рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Анан ушу бүгүнкү темабыз орозо деген эмне? Ушул орозого токтолуп берсеңиз. Жылына бир жолу келет. Орозонун фазилети. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах, амма бад. Орозо негизи бул 5 парыздын бири. Алла тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи буня ислам хамсанда мындай айтканда, исламды 5 түркүктөн турат деп айткан. Же болбосо 5 устундан, ошонун эң устундарынын 3-үчүсү болуп бул Рамазан айында орозо тутуу болуп эсептелет. Бул парыз амалдардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи Меккеден Мединеге көчкөн 12-хижра жылында Алла таала өзү Куран аят менен бекемдеп ушу мурункулары кандай силерге парыз кылынгандай эле, мурункуларга парыз кылынгандай эле, силерге дагы Алла таала орозону парыз кылды деп ошону бизге парыз өкүм болгон. Парыз деген эмне десе, бул орозо бул сөзсүз аткарылыш керек, же болсо момундардын мойнундагы милдеттүү амал болуп эсептелет. Ошол эле мезгилде бул Кудай Тааламдын биз үчүн берген рахматы, райымы болуп эсептелет. Анткени Алла таала өзү айткандай, мен баардык амалдар адам инсан өзү үчүн кылат, бирок орозо мен үчүн болот деген себептен бул орозо, бул сообундагы, орозонун сообундагы, ошондой эле орозонун берекесинде, ошондой эле мындай айтканда орозонун жакшылыктарын баары катылган. Биз болсо үстүртөн гана билебиз, анын орозодо мынча сооп, мындай болсо мындай болот деп айтабыз да, бирок бул сооп биздин акылыбызга жетпей турган, акылга сыйбай турган күндөр, түндөр болуп эсептелет. Ошол себептен орозо жөнүндө айта турган сөз көп, бирок бул парыз амал экенин унутпашыбыз керек. Жакшы устаз. Анан мынакей Кудайга шүгүр, ушу орозого да жетип келдик. Канча бир туугандарыбыз, жакындарыбыз жетпей калды. Анан ошол баягы сахабалар алтайлап күткөн экен. Анан бул орозодо ушул өзгөчө мындай жасала турган ибадаттар кандай? Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да айткан, ошо Рамазанга жеткизген Аллага шүгүр деп көп айтат эле. Мен деле ошо дайым такай качан жылдын жыйынтыгы кылганда бир Рамазанга чейин жыйынтык кылганга аракет кылабыз. Анткени бул бир Рамазандан экинчи Рамазанга жетүү бул бакыт. Анткени биз билбейбиз канча күнөө кылдык, канча баягы сооп иш кылдык билбейбиз да. Алла таала өзү айткандай, кылган жакшылыгыңарды өзүңөр үчүн, кылган жаманчылыгыңарды өзүңөр үчүн деп атпайбы? Ошол себептен бул эки Рамазан күндөрүн мен оюмча мусулмандар жөн өткөзбөш керек. Албетте чын биринчиден ибадат менен өткөзүш керек. Анткени бул орозо өзү дененин ибадаты болуп эсептелет. Жөн эле билесиз, орозодо өзү 3 парыз бар. Ошол жеш ичиш жана ошондой эле эрдайлык мамиле кылбай керек да негизиндечи. Бул ошол үчөө орозону ачат. Ошон бирок алдымдар айтышынча ниет кылуу өзү шарт болуп эсептелет. Айтканда орозого кирүүнүн бир максаты эми ошол ниет кылып атканда эле биз соопко айлантыра турган амал кылышыбыз керек да. Я Алла, мен сенин өкүмүңдү аткарыш үчүн кирип келатам. Сенин өкүмүңдү аткарыш үчүн ушул орозо айында сен мага кандай жешти, ичишти, ошондой эле өзүмө эң чоң рахат болгон нерсе тыйып атат Алла таала. Ушул нерседен тыйылышка мага мүмкүнчүлүк бер деп ниет кылып, мындай чоң бир амалга аракет кылыш керек да. Чоң бир амалды күтүп аракет кылыш керек. Андан кийинкиси ошол Рамазан ичинде балки аалымдардын баардыгы тең ошол сабактарды айтып болуш керек. Бул айда кандай ар бир амал 70 эсе көбөйтүлөт деп билесиздер. Имам Ахмадтын жыйнагында келет. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ар бир амал ошол орозо кылын ичинде мисалы намазды окуса 70ке болот, садака берсе 70ке болот, зикир кылса 70 эсе көбөйтүлөт, Куран окуса 70 эсе көбөйтүлөт. Мындай эмне кылган турган болсо, керек болсо жылмайды 70ке көбөйөт, керек болсо жакшы сөз дагы бирөөнүн муктаждыгын жардам берсе дагы 70ке көбөйө берет да. Ошол убакытка чейин качан дейт, момун дейт, өзүн калптан жана фасыктык, бузук иштен тыймайын деп атпайбы. Демек субхана мен ушул баягы тиини момундай кылам деп эмес, балки эң биринчиси ушу Рамазан айында биз баягы өзүбүздү эң жаман болгон, Аллага аны пайгамбарга жакпаган калптан, ошол мезгилде жанагындай бир ошол бирөөнүн көңүлүн өлтүрүүдөн, ошол мезгилде субханалла бирөө менен урушуп, талашып, жаңжалуудан, ошол мезгилде субхана кечирбестен, жүрөктөгү түпөйлөө кек сактоодон өзүн тазалоого чакырат элем да.
Эң негизгиси антке себеп сырткы маанисинде кээ бир адамдар сөзсүз орозо кармап атышат. Бирок ичинде болсо Алла мындай айтканда орозонун мисалы кандайсы бир тамак жасала турган болсо, туз салынбагала турган болсо даамы калбайт да. Ошол эле сыяктуу орозонун ички жана сырткысы бар. Балки сыртынан бузулат деп айтабыз, бирок ичкиси кылса бузулбайт. Бирок ал адамдын орозосунун сообу ошол эмеде кармап аткан мындай эң чоң парз амалдарынын мындай бир тузу жок болуп же болсо мааниси жок болуп, Алла Таала өзү качан орозого келгенде периштелерге да мактанат да. Пенделердин ушундай бир кылган амалдарын карагыла, мен пенде эмне кылып атат, мен үчүн орозо тутуп атат деген мезгилде ошондо инсан нур болуп калыш керек да. Ошо орозонун себебиненчи. Бирок жана калптан, жалган мисалы алса, бирөөнү ушак кылуудан тыйылбаган себебинен экен ошо орозосу мындай күмөндүү болуп калат да. Ошон үчүн мен чакырат элем, баарын эң чоң амал ошо өзүнүн адеп ахлагыбызды ошо биздин жашообуздагы мындай бир кара болуп эртеңки күндө зыян бере турган адамдын акысына кирбегенге үйрөнүп тутсак деп ойду айтам да. Орозо тутасанан ушул орозодо тилдин, көздүн, кулактын орозосу бар дейт. Ошону тактылсаңыз. Мен азыр эле башында баштап келеттим ушул нерсени. Пайгамбардын заманында бир эки аял келип пайгамбарыбызга биз орозо туткандан ушул орозо тутуп атып өтө кыйналып кеттик дегенде сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад карап туруп, силер орозо туткан жоксуңар деди. Силер орозо туткан жоксуңар, баягы экөө эмне себептен биз ушундай орозо тутабыз, мынакей монтип кыйналып атабыз дегенде жок, кана деп алдына табактап келип түкүргүлө дегенде оозунан канан эт түшкөн дейт да. Демек, субханалла, бул нерседе баягы ошол орозо тутуп атабыз, кыйналып атабыз деген эки аял ушактан өзүлөрүн тыйган эмес экен. Мына бул ушактан тыйган эмес экен, ошонун себебинен деген алардын пайгамбар да кандай болсо пайгамбарды көрсөтүп турат, билип турат. Ошол нерсеси менен ошо ичинин баардыгы тең баягы адамдын канына, адамдын этине толгондугу кабар берилип калды. Ошон үчүн биринчиси ошол ооздун орозосу бул өзүн мындай жанагындай ушактан, гыйбаттан тыюу. Ошол эле мезгилде субхана биз көздүн орозосу дейбиз, балки мындай айткан шариятта нике өтүп кете турган, ошол эле башка бирөөнүн акысы боло турган, ошол эле мезгилде башка бирөөнүн чыныгы укуктук жагынан анык болгон нерсеге көз артуу бул мындай орозонун ичиндеги бир жана нурун жогото турган деп атпайбыз. Ошол нерсе, ошонун себебинен мындай да кылбаганга аракет кыла турган болсок, сөз көздүн орозосун берген болобуз. Бирок баягы көп алдымдар айтат, субханалла, имам Газали айткандын бир эмеси бар, өтө жагат. Биз дейт, ушундай бир кулагыбызды жаап дейт, ушактан тыйылдык дейт, укпай койдук дейт да. Көздү тыйып, көздү кылдый кылып же жумуп алып башка нерсени карабай койдук дейт да. Бирок дейт, эки жактын ортосундагы биз тыйышыбыз биз үчүн оор болду деген экен да. Ошон себептен бул жана мындай кандай эле спортсмен барбы, спортсмен өзү бир кандай мушкер болсун, бир нерсе бир чыгаардын алдында бир кандай бир таймашка чыгаардын алдында ал өзү ошого даярдык көрөт да. Ошондой эле субханалла 11 айга даярдык бул Рамазан айы да. Мына кимде ким ушул айда ушактан жанагындай жаман адаттардан ушул нерселердин баардыгынан өзүн тыя турган болсо, анда келаткан 11 ай Кудай буйрса, ошол нерсе адат болуп, ошол нерседен качып калат деген ойду айтабыз дайымачы. Ошол көздүн, кулактын, дилдин орозосу болуп эсептелет да негизиндечи. Жакшы, Алла разы болсун. Ушул мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул баардыгыбызга бир кулабызга күмүш чыргы болсун. Кээде ушул орозо айда бул тез эле өтүп кетет го, устаз. Анан өзгөчө ушул айларда мындай ибадаттар, кандай ибадаттар кылыш керек? Куран менен кылыш керекпи? Албетте, бул Рамазан айы, Курандын айы. Билесиз, өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң биринчи аятта Рамазан айында түшүп баштаган. Ошонун себебинен пайгамбардын адаты эле Рамазан айында ошо толугу менен Куранды окуп чыгат эле. Хатым кылып, толук окууну хатым дейт. Биз хатым десе, кээ бирлер түшүнбөй хатым эмне деп атпайбы? Куранды толук окуп чыгуу да. Куранды окуп, толук окуп чыгыш бул сүннөт болуп эсептелет. Ошол мезгилде ушул 70ке көбөйтүлө турган болсо амалдын баардыгы ар бир тамга. Мисалы алсак Курандын ичинде 6666 аят болуп атпайбы? Ошонун ичинде субханалла 10436 экен, мен эсимден чыгып кетти. Субханалла ошончо эме бар, аят бар. Эме бар да, баягы көбүрөөк болуп кетти. Субханалла 100 000 бирдем келген эме бар, аяттар бар. Тамга бар да. Ошол нерсе ар бир тамга, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10дон сооп деп айткан.
Ар бир тамга. Ар бир тамга ондон сооп. Мисалы болсо пайгамбар айтат, мен айтпайм дейт, алиф ла мим бир тамга деп. Мен айтам алиф бир тамга, лам бир тамга, мим бир тамга деген. Ошон үчүн бир тамгага 10 сооп боло турган болсо, мисалы алса, бисмиллахир рахманир рахим деп 19 тамга боло турган болсо, анда 190 сооп жазылат баягы туурабы? Ооба. Ошол эми ошону 70ке көбөйтө турган болсо канча болот? Биз баардыгыбыз эле негизи соопко тойбошубуз керек. Кандай эле отунга тойбогондой эле дейт да, момун жакшы амалга тойбойт. Дагы бир жерде болсо отунга тойбогон сыяктуу алым китепке тойбойт деп айтылат туурабы? Ошол эле сыяктуу ушу ыйык Рамазан айында биз сооптуу амалдарга тойбошубуз керек. Мисалы бизге бул мүмкүнчүлүк, көп убактарда жанагындай бир көп оор жумушту токтотуп коебуз. Оорузонун убагында. Ошо мисалы түн ичинде мисалы алса баягы түн өтө эме болот атпайбы? Ошо берекеттүү да. Анткени билесиздер, Алланын рахматы биринчи асманга түшөт. Биринчи асманга түшөт. Тахажжуд намаздарга өзгөчө көңүл бурсак деп ойлойм. Тахажжуд намазынын өзгөчөлүгү ушул эки 9 пайдасы берилет. Ошонун бирөөсү ким ошо тахажжудка дайым амал кыла турган болсо, ал олия болбой, же Кудайдын досу болмой жаны алынбайт турбайбы? Ошол себептен нафил ибадатка өзгөчө көңүл буруш керек. Ошол мезгилде жамаат менен намаз окуганга, 5 маал намаз эркектер өзгөчө жамаат менен окуш керек да. Жана айтып аткандай эле баягы ошо бир айдын ичинде дене кайсы нерсе көнсө, рух кайсы нерсе көнсө, жүрөгүбүз мисалы жан дилибиз, жан дүйнөбүз кайсы нерсеге көнө турган болсо, ошол нерсе 11 айга деп атпайбызбы? Ошон үчүн ушул жамаатка көңүл бурсак, нафил ибадатка көңүл бурсак, Куранга көңүл бурсак, машалла, анан зикирлерге көңүл бурсак, ошол себебинен ошонун бирге эле башка адамдарга болгон жакшылыкты көбөйтүш керек да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ыйык Рамазан күндөрүндө мурунку айларга караганда өзгөчө берешен болчу экен да. Ким бай болгон болсо, колуна мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ифтарлыктарга, ооз бекитүүгө, сухурга, ооз ачтыруу, эртең менен ооз бекитүүгө, ифтар ооз ачтырууга аябай көңүл буруп, мисалы бир эле күн ачтырып койбош керек да. Бир эле күн эмес, алгы 30 күн бою ооз ачтырсын. Анткени 30 күн бою ошо бай адамдын ооз ачтырысы да аз. Мен калай айтам, субханаллах, мисалы канча деген бизде диний окуу жайлар бар. Алыс сапардан келген эмелер бар, балдар окушат. Мына ошолорго мисалга барып, ошолорго фитир садакаларын берип, ошолорго ооз ачтырып, ифтарлыкты кылып, өзгөчө амалдар кыла бериш керек да. Бул ыйык Рамазан айындачы мындай, мен аз айтып атып бир нерсе ой келип кетти. Бир амалды өзгөчө кылгыла деп айткандан алысыраак болсок дейм да. Анткени бул ыйык Рамазанда баардык кылган жакшы амалдардын баардыгына сооп 70 эсе көбөйтүлүп берилет. Устаз, анан мынакей Кудайга шүгүр, азыр ошол орозо айында өзгөчө ошол Меккеге, Мединага умрага кеткендер көп. Анан ошонун баягы фазилетин айтып берсеңиз. Фазилет эми негизинде белгилүү бир баягы хадис бар. Бир сахаба өзү ажылыкка даярданып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылыкка даярданып, анан бирок анын аялы бара албай калат. Эгерде мен эмесин унутуп калбасам, кечирип коңуздар, бирок ошол мезгилден аял келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга арызанган экен. Я Расулулла, менин күйөөм ушундай кылды, мен болсо калып калдым дегенде, пайгамбар саллаллаху баягы эмне деп жооп берем, сабыр кыл деп туран кайрап туруп, сен эгерде ыйык Рамазан айында умра кыла турган болсоң, сен ошол менен ажылык кылган соон аласың деген экен. Ошол себептен именно ошол орозо айында умра кылуучуларга Аллах Таала азыр жүргөндөргө да Алла береке берсин. Ошол толук пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен умра ажылык кылгандын соонун иншалла алып келе берсин. Сон керемет. Демек, жакшы ишке жарыш керек. Анан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул канча жыл орозо кармаган? Негизинде хижраттын 12-жылы отурган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 23 жыл пайгамбарлык кыла турган болсо, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жөнүндө такырды ойлонбоп турдум десеңиз да, субханалла. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 9 жыл орозо кармаган калат, туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзү орозосу башкалардан башкача орозо болгон да. Ага чейин орозо кармагандыгы жөнүндө эмеде сирада келет да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орозосу мындай азыркы бизге тутуп аткандай эмес, башкача да болгон да. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол качан өкүм келгенден кийин Жабрейил алейхиссалам кандай көрсөткөн болсо, мына ошондой орозо туткан да. Анан мынакей сөзүңүздүн алдында айтпадыңызбы, бизде азыр Кудайга шүгүр кыргыздар, мусулмандар баягы ооз ачыруу, жетим жесирлерге жардам берүү көбөйдү орозодо өзгөчө. Ага чейин эле баягы үй бергени бар, башкасы бар, умрага жөнөтүп атат. Кудайга шүгүр, сүйүнөсүң да. Анан устаз, бул айда ушул баягы өзгөчө жанагындай жетим жесирлерде орозо айында ошол сиз айтып аткан ошол баягы байлар зекеттерин деп этиңизби? Анан ошол жана мечиттин астыларында турушат да.
Анан кээ бирлер мындай жанагы муктаждыктан, анан кээде өткөндө бир мечитке барсак, 4 катарынан ошол мечиттин оозунан баштап дейт жолго чейин чыгып кеткен. Ошонун баардыгы мусулмандар. Анан ошол байда акысы бар дейт. Шулар боюнча кандай? Өзү субханалла мындай өзгөчө берешен боло бериш керек да, булай айтачы. Өзгөчө берешен болуш керек. Демек, берип коюш керек. Ооба, анткени билбейм эми, мисалы мен дайыма эле айта берем, корккон нерсе бар да. Корккон нерсе, мисалы биз кандай өлөбүз? Кандай өлөбүз мисалы? Кайсы акыбалда өлөбүз? Ошол себептен эгерде Кудай Таала колуңа берген болсо, анда субханалла ушундан коркуп эле өзгөчө кыла бериш керек. Жакшы кылыш керек. Жакшы. Аябай сонун кылыш керек. Мында бир балага же бир кишиге 60 сом, бир кишиге 70 сом деп баягы билебиз, озаштырып жүрөбүз да дайыма элечи. Мисалы баланча 100 сом болот экен, 200 сом. Айтам бир кишиге 500 сомдон кылсын баягы мейли. Ушунчалык озаштырсын субханалла. Пайгамбарыбыздын бир белгилүү бир хадиси бар. Мынекен ошо орозо ооз ачтыргандардын сообу жөнүндө айтылат. Аны ошондо кээ бирлер мынтип баштан ылдый чүрүп калганда пайгамбар силер тойгузушуңар шарт эмес. Кимде ким бир курманы берип койсо да ооз ачтырса, ошол ооз ачтыргандын сообун алат деген экен да. Айтайын дегеним, эгерде бар болсо бардай эле кылсын. Эми жок боло турган болсо, жоктон бир адамга бир мындай сууну акырынап келип туруп ооз ачып коюңузчу деп, ошону күтүп турсун керек болсо, ооз ачырып турганда. Меники мени ачыңыз депчи, мисалы, мына бул менин суу, мени ачыңыз деп, иншалла айтып койсун, мен айтканым жок. Анан жетим жесирлерге мындай көп убакыттарда ушул нерсеге эме кыла берем да. Мындай ойлонуп каласың, эгер ой жүгүртөсүң, ой жүгүрткөндө мен айтам, эмне үчүн именно ушул Рамазан айын эле баарын байлай беришет да. Бирок башка убактарда кылсын. Бирок көбүрөөк кыла берсин, бирок Рамазан айында 2 эсе же 3 эсе көбүрөөк кылып койсун шуну. Анткени пайгамбарыбыз айтпайбы, пайгамбарыбыздын эмеси ушулай да өзгөчө берешен болгон да. Анан мисалы бир күн эле ооз ачтырып коюшат, анан болду дей беришет. Жок, 30 күн ооз ачтырсын. Баракелде. Эрмек Тынай уулу, дин алымы ушул орозо айында кандай иш-аракеттерде, кандай амалдарда болот? Ой, биз субханалла. Так, эртең ошко учуп кетем иншалла. Сиз мындай тындырбайт, анткени элдер суроо берип атат да, устаз. Анан тынбайт экенсиз да, мындай убактыңыз жок. Эртең ошко иншалла учамыз, сабагым бар. Андан кийин киши ушул эле 7-кылы дагы субханалла 3 күн сабагым бар. Анан кийин дагы көлдө боло турган эмем бар, сабагым бар. Анан кийин ошондон кийин кандай? Андан кийин 15 субханалла умрага учуп кетем иншалла. 28 келем. Иншалла, Кудайым буйрса. Анан келерим эле Россияга учуп кетем. Кудайым буйрса, Питер, эми Орусиянын эмесине, Питерге, Москвам бар, Екатеринбургум бар. Ошондон кайра келгенден кийин да субханалла келерим менен кайра кетем. Ушундай меники 4 ай мурун расписаниянын администратор операторлор баракелде. Устаз, Алла разы болсун. Кудай Таала ушул илимге, амалдарга берекесин берсин. Анан ушул орозо айында өзгөчө бир мындай керемет шанс ай дейт го булай. Ооба. Анан мындай тындырбай илимдин зекетин берип атасыз да. Алла разы болсун. Анан ушул орозо айда өзгөчө мындай кээ бир адамдар кармайын деп байкуштар жетпей калган бир туугандарыбыз бар. Анан эми бар эртеби кечпи өлүм ак дейт го. Анан ушул өзгөчө кээ бир адамдар ушул орозо айында колунан келишинче ар ким ишин жасап атат. Ошо пайгамбарыбыз айтты, анан ушул сахабалар орозо айында кандай кармашкан, орозо айын кантип тутушкан? Эми ошол жөнүндө көп айтып сурашат, мындан келсе баягы биз сахабалар асмандагы жылдыз сыяктуу да. Алар жылдыз болгон, Аллах өз жылдыз кылып койгон да. Аларда биринчилер дайыма биринчи деп Алла Таала ошолор жөнүндө айтып койгон. Радияллаху анхум ва раду ан дейт Алла Таала. Алладан разы болушту, Алла алардан разы болду да. Ушундай адамдар аларчы, алар өчпөс жылдыздар. Кайсынысын кармасак да адашпайбыз. Анан ошолордун Рамазан орозосун кээ бирде ойлогондо мындай эме болуп каласың. Бир устаз айтат, ушулардын эмесинде жашоосунда жашап көрөйүн деп мындай эме кылган экен да. Бир курма, анан пайгамбар айткандай, бир кара, анан бир чөйжөк суу менен ооз ачып, ооз эме кылып көрөйүн деп, анан 15 күндөн оозуна кара суу келип, кыйналып, жыгылып калаздаптыр да. Анан айтат, ушу сахабалардын орозосун сездим дейт. Ушундайчы.
Ал заманда азыркыдай тое жеп коюш деп болгон эмес да. Ушунча деңгээлде баягы кантсам алардын орозосу мындай курсагына таш байлап ала турган убакыт болгон да. Ушунча. Бизде болуп мисалы аштын үстүнө эттин жанында да сладостьлар коюп андан кийин десерт деген нерсе болгон эмес ал. Алардын орозосу такыр бөлөк болгон да. Ошон үчүн мисалы алса биз Рамазанга келаткан мезгилде айдайым продукты жыйнабагыла. Продукт жыйнабагыла. Эмнең менен болсо үйүңдө ошо менен ооз ач. Ошол нерсе эме кыл. Жеңиле. Анткени себеби орозонун максаты эртең менен кечкиче ачка болуп турган кечинде дыңкыяп тоюп алыш эмес да. Керек болсо кечинде оозу ачкандан кийин элечи биздикилер сухур кылбай да койсо болот да. Анткени бир жегенде 3 күн тамак жеп коебузчу. Жетишти. Ошол себептен субхана мисалы мына орозону кандай кармаш керек дешим мүмкүн аз кайрачы. Мындай сахабалардыкындай болсо мына пайгамбар биз мисалы оозду эртең менен бекитип атканда өтө тоюп албаш керек. Өтө тоюп албаганга аракет кылыш керек. Анан кээ бирлерин мен угуп атам, эмеден дагы интернет булагынан карап аалымдар мындай жегиле, тигиндей жегиле. Бирок мен айтылам субханалла жеңил жегиле. Анткени себеп субхана орозонун максаты кетип калбасын. Анткени өлө өкүртү тоюп алган адам, ошону тоюп алган адам субханалла сезбейт ал. Анткени ал биздин максат баягы ошо кедейдин ачкачылыгын сезүү, жетимдин ачкасын сезүү да. Biz erteң менен ушундай тоюп алганбыз, кечке чейин керек болсо ачка болбой коебуз да. Кээ бирлерди мен билем, тоюп алып туруп, сиңире албай барып, баягы тренировка кылып аткандар билем да. Ушундай да. Демек, денсаулыкка тескерче зыян болуп калат. Тескерче зыян болот. Эми ошол жөнүнөн кечинде да ошондой ачып аткан мисалы оозду бисмилла деп суу менен ачтың, же курма менен ачтың. Андан кийинкиси бир аз шам намаз окулат. Шам намаз окулгандан кийин дагы бир аз жүрүп кичине суу ичип, андан кийин бир аз кичине тамак жеп коюп, баягы айтканда ибадатка көңүл буруш керек да. Биз аябай тоюп алабыз деле дагы анан кийин куптанды кээ бир таравихти окубай коебуз да. Эмне үчүн дегенде баягы курсак тойгондон кийин эмеге тартат да. Мен билгенде мисалы көпчүлүк баягы динде баягы намаз окубай берме алат, бирок орозо тутуп жүргөндөр бар да. Анан ал кишилер болсо мындай баягы эң негизгиси кечке чейин ачка жүрдүм мынакей. Эми тамак ичип атам, таңга чейин меники. Дейт аябай жеп алып туруп баягы куптанды эле окубайт, барып туруп жатып алат да. Биз айтылык субханалла ошол орозо тутканда азыраак жеп, бир аз кичине тоют болуп алып барып туруп таравих намаз окуп келип, анан бир аз кичине перекус анан жатсын. Баракалла. Устаз, Алла разы болсун. Эфирибиз соңуна келип калды. Бир эми бул айда тилектер, дуалар, баталар кабыл болуп атат бир. Элиңизге бир дуа бата бериңиз. Амин. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад, саййидина Мухаммад. Кудайым ошо эки Рамазаныбызды бизге насип кылганына шүгүр айтчыбыз. Биринчиден баарыбызга Алла Таала шүгүрчүлүк берсин, шүгүр кылган жүрөк берсин. Алла Таала ушу орозонун ичинде эмне максат кылып, эмне дуа кылган болсок, Алла Таала кабыл кылсын. Анткени Рамазан айындагы ооз ачуучунун дуасын Алла Таала кабыл кылат. Алла Таала баардыгыбызды жүрөктөрүбүзгө бир мухаббат берсин. Анткени ушу ыйык Рамазан айында Алла Таала жүрөктөрүбүздү бириктирет. Алла Таала баардыгыбызды өзү колдоо, өз жолдосуна дин исламга бекем кылсын. Анткени дин исламдын устуну болуп эсептелет. Алла Таала баардык эл журтубузду өзү колдоо, өз жолдоп дин исламга кубаттуулардан кылсын. Жана ошондой эле адамдардын ач көздүгүнөн, көрө албастыгынан, душман болуп калышынан Кудайым сактап, кыргыз элибизге Алла Таала нурун жадырып, аалымдарды көбөйтүп, каарларыбызды көбөйтүп, момундарды көбөйтүп, татыктуу аталарды, татыктуу энелерди көбөйтүп, ушул ыйык Рамазан айынын бул ай эмес, эмки иншалла жылда дагы насип кылган болсун баардыгыбызга. Амин. Алла разы болсун. Кудай Таала орозоңузду кабыл кылсын. Ошол 7-чи каналда Аалымдар айтсын теледолбоорунда дин аалымы Эрмек Тынай уулу болду. Кудай Таала баардыгыңыздардын орозоңузду кабыл кылсын. Кудайым ушул эмне тилек болсо ошонун баардыгын кабыл кылсын. 7-чиде кала бериңиздер. Кудайым кийинки эфирлерден жолугушканга чейин ассаламу алейкум.